بسم الله الرحمن الرحيم. Ушул сүрөттөгү эки адам көпчүлүккө тааныш. Оң жакта Закир Найк, сол жакта Шахрухан. Экөөнүн окшош жактары көп. Экөөсү да мусулман үй-бүлөдө дүйнөгө келген. Экөөсү тең индус жана Индияда төрүлгөн. Экөөсү тең өз тармагында эң атактуу жана белгилүү, көпчүлүккө таасир тийгизе ала турган адамдарга айланган. Экөөсү тең өтө көп көрмандарга ээ, экөөсү тең миллиондогон адамдар үчүн баатыр жана үлгү боло алган. Мындан бир нече жыл илгери бул экиси бир телешоудо чогуу болушкан эле. Ошондо Шахрухан өзүнүн мусулман экенин айтар экен. Мусулмандар эки түрдүү болот: эскиче жана заманбап. Мен заманбап мусулманмын деген эле. Ага жооп катары болсо Закир Найк сулуу жана акыйкат сөздөрдү айткан эле. Заманбап жана эскиче мусулман деген түшүнүктөр жок. Амал кыла турган мусулман бар жана амал кылбай турган мусулман бар. 2014-жылда Индия шайлоолорунда БЖП партиясы жеңди. Партия индустардын диний экстремисттик партиясы болуп, Индияны индустар мамлекетине айлантыруу жана башка дин өкүлдөрү, айрыкча 7 кылым бою Индияны башкарган мусулмандардан өч алуунун негизги уранга айлантырган эле. Акимиятка келери менен БЖП жана анын канкор башчысы Моди башка дин өкүлдөрүнө чексиз зулум эшиктерин ачып берди. Мал этин жешкени үчүн мусулмандар жана христиандарды кыйнап өлтүрүү жөнөкөй күндөлүк абалга айланды. Мечиттерге от коюлду, медреселер жабылды. Миңдеген мусулмандар өлтүрүлдү. Моди жарандык жөнүндөгү мыйзамды кабыл кылып, ага көрө ата-бабасы кылымдар бою Индияда жашаган миллиондогон индус мусулмандарын Индия жарандыгынан ажыратуу мамлекет мыйзамын иштеп чыкты. Кашмирдин автономия статусун жокко чыгарып, эл аралык мыйзамдар жана келишимдерге, ошондой эле Индия конституциясына каршы ал жерде Палестинанын Газа секторундай өзгөчө тыюу салуулар орнотту. Мусулмандар жерлерин мусулмандардан алып, ал жерге индустарды көчүрүп келүү менен аларды өз жерлеринде кемчиликке айлантып коюу планын баштады. Бул эл аралык инсан укуктары нормаларына көрө геноцидтин бир түрү болуп эсептелет. Албетте эч бир абийири жол бербеген адам мындай зулум жана эзүүлөргө каршы скут кылбайт. Ошондуктан Закир Найк бул мыйзамсыз саясатка каршы чыкты. Модинин өкмөтүн катуу сындай баштады. Бул ага арзан түшпөдү. Ал Индияда кылмышкер деп жарыяланды. Жан сактоо үчүн башка мамлекеттен саясий качкындык алууга аргасыз болду. Анын Индиядагы компанияларын, Peace TV телеканалдарын жана башка таалим жайларын жаап ташташты. Банк эсептери муздатылды. Мал-мүлкү тонолду. Моди бул менен токтоп калбады. Ага саясий үй-жай бермекчи болгон кээ бир араб мамлекеттерине басым өткөрө баштады. Кийинчерээк Малайзияда үй-бүлөсү менен конум тапкан Закир Найкты ал жерде дагы тынч койбоду. Азырга чейин жергиликтүү индустар куралында кысууга алууну улантууда. Шахрухан индус киносунун абсолюттук падышасына айланган. Закир Найкка окшоп бир гана миллиондоп мусулмандар эмес, балким 100 миллиондогон индустар тарабынан да сүйүлгөн киши боло туруп, керек болсо көптөгөн индус саясатчылар адилетсиз деп жаткан Моди саясатына каршы бирдеке кылгандыр. Өз диндештерин коргоп, индус көрмандарын адилет жана кеңпейилдикке чакыргандыр дейсизби? Эч нерсе, бир ооз аларды коргоп чыкпады. Бир да жолу өзүнүн чоң таасир күчүн БЖП активдерин сындоо же БЖПга каршы болгон оппозиционер болгон башка партияларды колдоп кубаттоо үчүн сарптабады. БЖП болсо Шахрухандын түшүнчөсү менен айтканда бир гана эскиче мусулмандарга эмес, балким заманбап мусулмандарга да бирдей зулум жана эзүүлөр кылып жаткан эле. Эч болбосо өзүнүн заманбап мусулмандарына жардам колун созбоду. Модинин саясий экономикалык басымы астында начар абалда калган мусулмандарга эч кандай жардам бербеди. Сокур жана дүлөй болуп алды. Исламды талап кылган эки талапкердин эки түрдүү жолу. Мындан кандай жыйынтык кылабыз? Перзентиңер жашынан Шахруханга окшогондордун фильмдерин тамаша кылып, аларга көрман болуп, чоңоюусунан абайлаңыз. Себеби же эртең алардын чынында бир тыйынга кымбат чыккынчы экендиктерин түшүнөт, же жашоо ушундай экен деп өзү дагы ошолордой чыккынчы болот. Жана өмүр бою аларды өзүнө баатыр деп өтүп кетет.
перзенттериңерге Закир Найктай чын баатырларды таанытып, ошого окшогон улуу адам болушун каалооңузду кайра-кайра айтып чоңойтуңуз. Айтканча, чындыгында мусулмандын эскиче же заманбап дегени болбойт. Амал кыла турганы же амал кылбай турганы болот.